Bismillahirrahmanirrahim. Merimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен. Алхамдулиллахи Rabbil аламин. Бүткүл аламдардын тарбиялоочусу, жаратуучусуна Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Вассалату вассаламу аля Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга, анын үгүлөсүнө, анын сахабаларга Аллах Тааланын саламы жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракату. Урматтуу агайынылар, бүгүнкү сабагыбыз Рамазан жөнүндө болмокчу. Тактап айта турган болсок, ыйык Кур'ан Каримде Рамазан айынын орозосунун негизги максаттары жөнүндө болмокчу иншалла. Рамазан айынын орозосуну тутуудан алдын биринчиден биз өзүбүзгө максат коюубуз зарыл. Ошол максаттарды Кур'ан Каримден үйрөнөбүз. Аллах Таала ыйык Кур'ан Каримдин Бакара сүрөсүнүн 183 аятында 184, 185, 186 жана 187 аяттарында Кур'ан Каримдин Рамазан айынын орозосуну тутуунун 5 негизги максаттарыны баян кылууда. Келиңиздер мына ошол 5 Рамазан орозосунун негизги 5 максаттары менен таанышып чыгалы иншалла. Кур'ан Каримдин Бакара сүрөсүнүн 180 Рамазан орозосунан көздөлгөн негизги биринчи максатыбыз таква экен. Таква болууңар үчүн Рамазан айынын орозосуну тутууга парз кылынды деп айтсак жаңылышпаган болобуз. Демек, Рамазан айынын орозосунун биринчи максаты таквалык экен. Ал эми 184 аятка назар сала турган болсок, 184 аяттын аягы ин кунтум та'ламун деген сөз менен Аллах Таала аяктоодо. Эгер билсеңер дейт. Билсеңерден максат бул жерде илим. Демек, бул жерден Рамазан айынын орозосунун экинчи максаты практикалык илим үйрөнүү экен. Теориялык илим эмес, практикалык илим үйрөнүү. Ушул жерде bir күнүмдүк турмуштан bir мисал келтирип кете турган болсок, Рамазан айынын орозосу бул 1 айлык медресе. Бул 1 айлык медреседе теориялык илим эмес, практикалык илим үйрөнөбүз. Мисал келтире турган болсок, карапайым жөнөкөй эле bir мусулман Рамазан айынын орозосуну тутууга ниет кылып, күндүзү катанын негизинде жеп ичип койгон болсо, кыжаалат болгондуктан, корккондугунан өзүнүн устазына телефон чалып, кыжаалат болуп, коркуп, менин туткан орозом эмне болду деген суроону бере баштайт. Мына ошол момун мусулман, карапайым момун мусулмандын жүрөгүндөгү болгон коркуу сезими илимдин дал өзү десек жаңылышпаган болобуз. Себеби илимдин өлчөбү эмнеде дегенде, илимди эмне нерсе менен өлчөбүз дегенде, Аллах Таала бул суроого дагы ыйык Кур'ан Каримде өзү так жооп берген. Ауду биллахи минеш шейтанир ражим. Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама. Ал пенделеринин арасынан Аллах Тааладан кимдер коркот? Албетте алымдар, илимдүүлөр коркот деген. Демек, ушул аятта илим менен коркуу сезимин Аллах Таала тыгыз байланыштырууда. Демек, илимди эмне нерсе менен өлчөйт экенбиз? Илимди жүрөктөгү болгон коркуу сезими менен өлчөйбүз. Мына ушул илим. Мына ушул карапайым момун мусулмандын жүрөгүндөгү болгон коркуу сезими илимдин дал өзү болуп эсептелет. Мына ошондуктан биз Рамазан айынын орозосуну тутуудан негизги экинчи максатыбыз практикалык илим үйрөнүү. Бул бир гана мисалды келтирдик. Буга окшогон мисалдар өтө көп. Ошондуктан бул Рамазан айынын орозосунан ала турган илимди так даана үйрөнүп, жана ошол өмүрүбүздүн акырына чейин жете турган илим кылып алышыбыз зарыл дегени. Үчүнчү максатыбыз Аллах Таала 185 аяттын аягында лааллакум ташкурун дейт. Шүгүр кылууңар үчүн Рамазан айынын орозосуну силерге парз кылынды деген маани келип чыгат. Демек, шүгүр кылуу. Шүгүр негизинен шүгүрдү Аллах Тааланын
берген нематтарына біз шүгүр келтиребиз. Эгерде Кур'ан-ы Каримге назар сала турган болсок, Аллах Тааланын бизге берген нематтары жөнүндө болгон аяттарга назар сала турган болсок, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде аузу биллахи минаш шайтанир ражим ва ин таудду нематаллахи ла тухсуха дейт. Ва ин таудду, эгер силер Алла берген нематтарды эсеп кысап кыла турган болсоңор, анын эсеп кысабынын аягына жетпейсиңер дейт. Демек, Аллах Таала инсаниятка берген өзүнүн нематтарынын саны ушунчалык көп экен, аны санап дагы жете албайт экенбиз. Демек, ушунча берген нематтарын шүгүрүнү качан кылабыз дегенде, Рамазан айынын орозосу толук кандуу Аллах Таалага шүгүр келтирүүнү үйрөтө турган максаты бар. Демек, Рамазан айынын орозосуну тутуудан негизги 3-чү максатыбыз шүгүр кылуу экен. Эми Аллах Тааланын бизге берген нематтары ушунчалык көп болсо дагы, бунун толук кандуу шүгүрүн качан кылышка жетишебиз деген суроо пайда болот. Мына негизинен нематтын кадыр баркына качан жетебиз? Нематтын кадыр баркында качан жоготкондо жетебиз. Мына мисалы үчүн биз денибиз сак же болбосо бай болгон учурда байлыктын, ден соолуктун кадырына жетпейбиз. Качан Аллах Таала биздин ден соолугубузду алып койгондо, ору сыркоолуу кылып койгондо, ошо байлыгыбызды колубуздан тартып алып койгондо гана байлык менен ден соолуктун кадырына жетебиз. Мына Рамазан айында дагы нафсибизге эң жагымдуу болгон тамак аш жана мамиледен тыйылабыз. Мына ошол тамак аштын, мамиленин кадырына ошол тыйылганда гана кадырына жетебиз. Демек, Аллах Таала Рамазан айынын орозосунда биз пенделерге Аллах Таалага берген нематтары үчүн толук кандуу шүгүр келтирүүнү үйрөтө турган ай болуп эсептелинет. Башка учурларда биз бул шүгүр кылууга ончолук маани бербеген болобуз. Ошондуктан дагы айта турган болсок, шүгүр жөнүндө Аллах Тааланын берген нематтары ушунчалык көп болгондуктан, анын шүгүрүн качан толук кандуу кыла алабыз дегенде, алымдарыбыз бул суроого жооп берип, Аллах Таалага жүрөгүң менен алсыздыгыңды жана заифтыгыңды билдире турган болсоң, ошол Аллах Таалага толук кандуу шүгүр келтирүүң деп жооп беришкен. Демек, Рамазан айында алсыз болгон абалда жүрөгүбүз менен Аллах Таалага алсыздыгыбызды билдире турган болсок, ушул толук кандуу Аллах Тааланын берген нематтарга толук кандуу шүгүр келтирген болобуз. Ошондуктан Рамазан айында биз Аллах Таалага толук кандуу шүгүр келтирүүнү үйрөнөт экенбиз. Эми 4-чү максат 186 аяттын аягында лааллахум яршудун дейт, акыйкат жолго жүрүүңөр үчүн дейт. Акыйкат жолго жүрүүңөр үчүн Рамазан айынын орозосуну тутууга силерге парз кылынды деген маани келип чыгат. Демек, ушул жерде айтып кетчү нерсе, бул максаттар бири-бири менен өтө тыгыз байланышкан. Биз иншалла биринчи максатыбыз Рамазан айынын орозосун тутуудан биринчи негизги максатыбыз таквалуулук. Экинчи максатыбыз таквалуулук илим менен өтө тыгыз байланышкан. Себеби илимдин өлчөмү эмне дедик? Биз илимдин өлчөмү жүрөктөгү болгон коркуу сезими менен өлчөйбүз дедик. Андан кийин илим болгондон кийин толук кандуу Аллах Таалага шүгүр кылууну үйрөнөбүз. Толук кандуу шүгүр кылууну үйрөнгөнүбүздөн кийин тууру жолдо жүргөн болобуз. Муну рушд деп айтылат. Тууру жолдо болгондон кийин жана экинчи жолу дагы таквалуу болобуз. Эми ушул жерде бир суроо пайда болот. Биринчи максатыбыз дагы таква, акыркы максатыбыз, 5-чи максатыбыз дагы таква болуп калууда. Эми бул жерде алымдарыбыз 187-чи аяттын аягында лааллахум яттакун, таква болууңар үчүн. Кимдер алар? Бул жерде силер. Мына жерде 183-тө, 84-тө, 185-чи аятта силер деп кайрылууда Аллах Таала.
Андан кийин 186 менен 187 аятта акыйкат жолго жүрүүңөр үчүн алар деп жана болушуңар үчүн деп алар деп кайрылууда. Ошондуктан биринчи максат менен экинчи акыркы максатыбыз таквалуулуктун айырмачылыгы бар дейт алымдарыбыз. Бул кандай айырмачылыктары бар десеңиздер, айырмачылыгы биринчи максатыбыз таквалык, пенде менен Аллах Тааланын ортосунда болгон таквалык дейт. 187 аяттын аягында таквалуулук бул пенделердин арасындагы болгон таквалуулук дейт. Ушуну менен биз кыскача сиздер менен Кур'ан-ы Каримдеги келген Рамазан айынын орозонун тутуунун негизги максаттары менен таанышып чыктык. Эми иншалла биз мына биринчи максат жөнүндө сиздер менен терең талкуулайбыз иншалла. Биринчи максатыбыз Рамазан айынын орозосун тутуунун эң негизги биринчи максат бул таквалык. Демек, Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримден Бакара сүрөсүнүн 183 аятында Ауду биллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун дейт. Ушул аятты биз 3кө бөлсөк болот. Биринчи бөлүк Я айюхаллазина аману, о иман келтиргендер. Ден иман деген сөздү алабыз. Кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликумдан сиям орозо деген сөздү алабыз. Лааллакум таттакундан таквалык деген сөздү алабыз. Эми ушул жерде Кур'андын жөнөкөй бир формуласы бар. Бул формула иманга орозону кошо турган болсок, барабар эмне болот? Таквалык болушу керек. Эми сиздер менен биз имандын деңгээлдери, даражалары жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Орозонун дагы деңгээлдери же болбосо даражалары жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Жана ошондой эле таквалыктын дагы өзүнө жараша даражалары бар. Ошондуктан биздин биринчи максатыбыз таквалуулукка жетүү, биринчи максатыбыз. Эми ушул жыйынтыгыбыз эмнеге байланыштуу болот? Имандын даражасына байланыштуу болот жана орозонун даражасына байланыштуу болот. Демек, жыйынтык ушул эки нерсеге байланыштуу. Ошондуктан келиңиздер сиздер менен иншалла иман эмне жана орозо эмне жана таквалуулук эмне деген нерсеге токтололу сиздер менен. Иман жөнүндө айта турган болсок, иманды термин жаатында же болбосо термин аныктамасыны, сөздүктө болгон аныктамасы жана иман жөнүндө терең өтпөстөн бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу хадиси менен чектелели. Ушул хадисти Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят кылган хадис. Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят кылып, ал-иману бидо ва саб'уна ау бидо ситтуна шобатан дейт. Иман, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, иман 70 канча же 60 канча бутактан турат дейт. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул куттуу хадисинде иман деген дарактын канча бутактан тургандыгын анык айтпады. Эмнеге айтпагандыгын алымдарыбыз бул алымдардын иштихатына, аракет кылуусуна таштап койду деген сөздү айтышкан. Демек, иман жүрөгүбүздөгү болгон иман деген бир даракка окшоштурууда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Ошол дарак 70 же болбосо 60 канча бутактан турат экен. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге ошол иман деген дарактын 3 бутагыны ишарат кылып ушул хадисинде көрсөтүп кетти. Анын эң абзели ла илаха иллаллах деп айтуу. Бул демек имандын эң жогорку бутагы, эң абзел бутагы ла илаха иллаллах деген сөз экен. Ва аднаха имататул аданит тарик. Жана эң кичинеси жолдогу азар бере турган нерсени алып салуу. Имандын эң жогорку абзел бутагына
айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, жана имандын эң төмөнкү бутагын айтты. Эми дагы бир бутакты айтууда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уяттуулук ал-хаяу шуабату мин ал-иман. Уяттуулук имандын бутагы деди. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге иман деген дарактын 3 бутагын гана эскерип өттү. Бул дагы болсо алымдарга эмне болсун деген максатта ишарат кылган максатта айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эми келиңиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жүрөгүбүздөгү болгон иман деген даракты 70 канча же болбосо 60 канча дарактын бутактарына окшоштурууда. Эми биздин алымдарыбыз Бадриддин Айни рахматуллаху алейх Умдатул Кари деген имам Бухаринин Сахихил Бухарини чечмелеп Умдатул Кари деп атаган. Ошол китепте жана башка китептерде Бадриддин Айни рахматуллаху алейх 7-8 кылымдын залкар алымдарынан Ханафи мазхабында Матруди акыйдалык мазхабта болгон белгилүү алымыбыз, залкар алымыбыз бизге ушул хадисти чечмелеп, Курандын баарыгын окуп, хадистердин баарын окуп, ошол Куран менен хадистен ушул хадисти чечмелөө үчүн Курандын баарын окуп, жана хадистердин баарын окуп, бизге иман деген дарак 77 бутактан турат деген тыянак чыгарып берди. Бул хадисти биз кыргыз тилине которгонбуз. Устазыбыз Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф Азреттин китебине Хадис менен жашоо деген китептин 2-томунда ушул хадис келтирилген, кыргызча китеп басмадан чыккан. Ушул Бадриддин Айни рахматуллаху алейх ушул хадисти чечмелөөдөн мурда бир негизги нерсеге токтолуп кетүүдө. Ошол болсо дагы имандын негизи жүрөк тастыктап тил менен инануу болсо да дейт. Кемчилдиксиз толук иман 3 бөлүктөн турат дейт. Демек, Бадриддин Айнинин айтымында иман тастыктоо, инануу жана амалдан турат дейт. Эми ушул хадисти чечмелөө максатында айтылды. Негизинен Ханафи мазхабында жана Матруди акыйдабызда имандын негизи тастык тил менен тастыйкул бил калп менен тастыктоо, икрару бил лисан тил менен айтуу гана, эки рукун. Бирок биз бул хадисти чечмелөө максатында амалды дагы Бадриддин Айни рахматуллаху алейх кошту. Демек, иман деген дарак 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүк, экинчи бөлүк, үчүнчү бөлүк. Биринчи бөлүгү ишенимдерден болуп, этикат маселесиге байланыштуу тиешелүү болуп, бул 30 бутактан турат. Акыйда маселелерге тиешелүү болуп, мындайча айтканда 30 бутактан турат. Экинчи бөлүм тил амалдарынан болуп, 7 бутакка бөлүнөт. Тилибиз менен кылган ибадаттарыбыз дагы, демек, 7 бутактан турат экен. Үчүнчү бөлүм дене амалдарынан болуп, бул 40 бутакка бөлүнүп, бул бөлүм 3 түрдөн турат. 3 түрдөн турат. Эми ошол 3 түр, биринчиси 16 бутак, экинчиси 6 бутак, үчүнчүсү 18 бутак. Эми топтоп айта турган болсок, 30 бутактан турган акыйда маселелердеги болгон иман деген дарактын бутактары, 7 тилге байланыштуу болгон бутактар, 40 амалга тиешелүү болгон бутактар, топтому 77 бутак болду. Имандын бардыгы болуп 77 бутагы бар дейт. Демек, жыйынтыктап айта турган болсок, Рамазан айынын орозосун тутуудан алдын жүрөгүбүздөгү болгон ушул 77 бутактын бардыгы барбы деген суроо берүүбүз зарыл. Себеби биздин орозонун негизги максаты таквалыкка жетиш, толук кандуу таквалыкка жетиш үчүн иман деген дарагыбыздагы болгон 77 бутакка байланыштуу болгондуктан. Ошондуктан урматтуу момун мусулмандар, ушул Бадриддин Айни рахматуллаху алейх же болбосо Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфтун китептерине кайрылып, ар бир момун мусулман ушул имандын 77 бутагыны текшерип алышы зарыл. Бир гана Рамазан айынын орозосун тутуудан алдын эмес,
ар дайым ушул бутактарды биз текшерип туруубуз зарыл. Эми ушул биздин иман деген дарагыбыздын 77 бутагы бардыгы бүт-бүтүн болуш үчүн жана булар өз мезгилде гүлдөйт, өз мезгилде мөмө жемишин берет. Ошол мөмө жемиши берип гүлдөш үчүн биз эмне кылууга тийишпиз деген суроо пайда болот. Албетте мунун жообу илимдин негизинде бул бутакка кам көрүшүбүз керек деген тыянак чыгат. Бир гана илим жетиштүү эмес, амал дагы керек. Себеби Аллах Таала ушул бутакты, иман жүрөгүңдөгү болгон иман деген бутакты, дарактын 77 бутагын бир күндө 5 жолу сугаргының дейт. Эрте менен туруп 2 ракат фарз намаз менен, 2 ракат сүннөт намаз менен. Жана бир күндө 5 убак өз убактысында сугара турган болсоң, бул иман деген дарагың өз мезгилде гүлдөп, өз мезгилде мөмө жемишин берет деген максатта. Бир жылда ушул иман деген дарагыңдан түшүм аласың, ошо түшүмүңдөн зекетини бергениң, жыл бою садакасын берип тургунуң, бир жыл бою бул иман деген даракты тазалагының орозо менен деген максатта Аллах Таала шариатта бардык нерселерди көрсөтүп берди. Эми урматтуу момун мусулман бир тууганым, ушул жерде Рамазан айынын орозосуну тутуудан алдын биз биринчиден ушул иман деген дарагыбыздын 77 бутагыны текшерип алуубуз зарыл. Эми сиздер менен иман жөнүндө кыска нуска сөз кылдык. Эми иншаалла сиздер менен орозо жөнүндө кыска баяндайлы. Орозо уламаларыбыздын пикири боюнча орозонун 3 даражасы бар. Себеби иман деген дарактын 77 бутагы бүт-бүтүн болсо, жана гүлдөп өз мезгилинде мөмө жемишин берсе, орозонун кайсы 3 даражанын кайсы даражасы менен орозо тутабыз. Ошого жараша жыйынтык, толук кандуу такыбалуулук дагы ошого жараша болот. Демек, орозонун 3 даражасы алгачкылардан болуп, орозонун даражаларын бөлгөн алымдарыбыздан, залкар алымдарыбыздан Абул Хамид Газали Ихя Улумуддин китебинде дагы келтирген. Жана башка алымдарыбыз дагы бул орозонун даражалары жөнүндө айтып өткөн. Биринчи даражасы курсакты жана жынстык мүчөнү азоо кумардан тыюу. Демек, жынстык мүчө менен жеп ичүүдөн тыйылуу менен чектелет. Биринчи орозонун даражасы. Экинчиси, ал биринчи даражага кошумча катары көз, кулак, тил, бут, кол жана башка мүчөлөрдү күнөөдөн тыюу. Буга далил келтире турган болсок, Жабир ибн Абдуллах радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Иза сумта фалиясум сам'ука ва басарука ва лисанука анил кадиб вал ма'сами" дейт. Эгерде орозо тута турган болсоң, көзүңдү, кулагыңды, көзүңдү, тилиңди жалгандан жана арамдан тый дейт. Демек, көздү тыюу, кулакты тыюу, тилди тыюу жана башка мүчөлөрдү тыюу бул дагы орозо тутуу экен. Жана ошондуктан ар бир мүчөнүн өзүнө жараша орозосу бар деген тыянак келип чыгат. Эми биз орозону өзүбүзгө өзүбүз суроо беришибиз керек. Менин орозом биринчи даражадагы орозобу, же болбосо экинчи даражадагы орозобу деген суроо беришибиз керек. Эгерде биринчи даражадагы орозо тута турган болсок, экинчи даражадагы орозо тутууга аракет кылышыбыз зарыл дегени. Ал эми орозонун эң жогорку даражасы, 3-чү даражасы. Ал мурдагы 2 даражага кошумча. Мына биринчи, экинчи даражага кошумча жүрөктөгү Аллах Тааладан башкаларды сүйүүдөн тыюу. Мисалы үчүн, жүрөктүн дагы өзүнө жараша орозосу бар. Азыр айтып өткөн сыяктуу эле ар бир мүчөнүн орозосу бар деген. Демек, жүрөктү эмнеден тыйышыбыз керек экен? Башка мансапты сүйүүдөн тыйышыбыз керек. Мал дүйнөнү сүйүүдөн тыйышыбыз керек. Атактаңтуу болуудан тыйышыбыз керек. Жана башка Алладан башка нерселерден жүрөктү тыя алсак, демек жүрөк менен дагы орозо туткан болобуз. Мына биздин демек
иман деген дарактын 77 бутагы бүт-бүтүн. Алхамдулилла, ушул орозонун экинчи же болбосо үчүнчү даражасы менен орозо тута турган болсок, иншалла, биздин дагы туткан орозобуздун жыйынтыгы таквалуулук, толук кандуу таквалуулук болот деген үмүттөбүз, иншалла. Мына сиздер менен эми орозону айтып өттүк. Мындан алдын сиздер менен иманды айттык. Мына у формулага жетүүбүз үчүн мына иман деген 77, иман деген жүрөгүбүздөгү болгон иман деген дарактын 77 бутагына бүт-бүтүн кылууга аракеттенишибиз керек. Аларды өз мезгилде гүлдөтүп, аларды өз мезгилде мөмө жемишин алып, түшүмүнү таркатып деген сыяктуу эле жана орозону 3-чү деңгээлде тутууга аракет кылышыбыз керек. Ошондо жыйынтык тыянак эмне болот? Толук кандуу таквалуулук болот. Эми негизги суроого келе турган болсок, ушул таквалуулук күнүмдүк турмушта бизге эмне үчүн керек деген суроо пайда болот. Мына ушул теманы сиздер менен талкуулайбыз, иншалла. Таквалык. Эмне үчүн бизге таквалык керек? Дегенде алымдарыбыз напсыны тыйып, тазартуу үчүн таквалык керек. Демек, напсыбызден келе турган арам ойлор, напсыбызден келе турган жаман ой пикирлерден тыйыш үчүн бизге таква керек. Ошондуктан мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу дуасынын мисал кылып келтирели. Аллахумма атили нафси такваха. Аллахым, о Аллахым, напсыме таквасыны бергиниң, жана аны тазала. Бул жерде ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу дуасына көңүл бура турган болсок, Аллахым, менин напсыме таквасыны бергиниң деп айтууда. Напсыме деп өзгөчө баса белгилөөдө. Себеби жүрөгүмө же болбосо акылыма деп аткан жери жок. Албетте напсыме таквасыны бергиниң. Бул дегени напсыны тизгинине тыя турган жападан жалгыз бул таквалуулук болот. Таквалык болот. Ошондуктан орозо айынын орозосу, Рамазан айынын орозосу бизге өтө чоң бир мүмкүнчүлүк. Бул мүмкүнчүлүктү биз туура пайдаланып, Рамазан айынын орозосунда койгон биринчи негизги максатыбыз таквалуулукка жетишсек, напсыбызды тыя ала турган пенделерден болобуз деген. Бул куттуу дуанын уландысында вазаккиха анта хайру ман заккаха дейт. Жана аны тазала, сен тазалоочулардын эң жакшысысың дейт. Аллахтан башка эч ким биздин напсыбызды тазалай албайт. Себеби сен анын кожоюну жана колдоочусусуң. Аллах биздин напсыбыздын кожоюну жана колдоочусу болуп эсептелет. Ошондуктан напсыбызды Рамазан айынын орозосуну туура пайдалансак, иншалла, таквалуулардан болуп, напсыбызды тыя ала турган пенделерден болушубуз мүмкүн, иншалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын экинчи дуасы. Экинчи дуада пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Аллахумма рахматака аржу. Аллахым, сенин мээрим ырайымыңды үмүт кыламын дейт. Аллах Тааланын бизге берген эң чоң мээрим ырайымы эмне деген суроо пайда болот. Үмүт кыламын деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллах Тааладан жалынып, жалбарып суроодо. Фала такинни ила нафси тарфата айн. Ошол Аллах Тааланын бизге берген эң чоң мээрим ырайымы мына ушул жерде экен. О Аллахым, сенин ырайымыңдан үмүт кылам. Көз ирмегенче мени напсым менен калтыра көрбө дейт. Жападан жалгыз калтыра көрбөгүнүң. Көз ачып жумганга чейин дейт. Мени напсым менен жападан жалгыз калтыра көрбөгүнүң дейт. Эмнеге? Напсыне көз ачып жумганга чейин көз ирмем бизди алдап коюуга, бизге арам ойду үйрөтүүгө жетиштүү экен. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көз ирмемде дагы. Менин бардык абалымды оңдо. Анткени сенден башка сыйынууга татыктуу Кудай жок дейт. Мына урматтуу агайынылар,
негизги максатыбыз, биринчи максатыбыз эмне экен? Рамазан айынын орозосуну тутуудан негизги биринчи максатыбыз таквалык экен. Эми таквалык жөнүндө азын олак дагы мисал кылып келтире турган болсок, мына ушул интерактивный досканын акылы бар, жүрөгү бар деп айта турган болсок, ушул интерактивный досканын акылы менен жүрөгүнү бузуу үчүн хакерлер ар түрдүү вирустарды жиберет интернет аркылуу. Ошол биздин акылыбыз менен жүрөгүбүздү бузуш үчүн нафс менен шайтан ар түрдүү арам ойлор менен жаман ой пикирлерди жиберип, биздин акылыбызды жана жүрөгүбүздү бузууга аракеттенет. Демек, ошол нафс менен шайтандан келе турган арам ой жана жаман ой пикирлерден коргонуу үчүн бизге таквалуулук, антивирус сыяктуу абадай зарыл. Мына абага кандай муктаж болуп турган болсок, таквалуулукка дагы биз дагы күнүмдүк турмушта ушунчалык биз муктажбыз. Мына ушул таквалуулукту Рамазан айында туура пайдаланып, туура Рамазан орозосуну 3-чү деңгээлде жок эле дегенде 2-чи даражада тута турган болсок, иншалла Аллах Тааланын жардамы менен толук кандуу таквалуу болушка жетишебиз деген үмүттөбүз иншалла. Көңүл буруңуздарыңыз үчүн Аллах Таала сиздерден разы болсун. Эмки сабагыбызда болсо Рамазан айынын башка максаттарында өтөбүз иншалла сиздер менен. Мына инкунтум тааламун, эгер билсеңер илим жөнүндө, Рамазан айы илим медресеси, илим үйрөтө турган медресе, практикалык күнүмдүк жашоодо пайдалана турган практикалык илимди үйрөтө турган медресе. Шүгүр кылуунун медресеси, шүгүр кылууну үйрөтө турган медресе. Тууру жолду табууну үйрөтө турган медресе. Жана экинчи жолу адамдардын ортосунда болгон таквалуулукту үйрөтө турган медресе жөнүндө эмки сабакта сөз кылабыз иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.